Bir үй бүлөдө күн кечирген жан жаныбарлар. Ар кимиси өзүнчө шер, өзүнчө баатыр. Эт, мышык, тоок, ат өздөрүн баарынан керектүү деп ойлошот. Ошондо үй бүлөдө ынтымак кетип, ырк бузулат. Акылман карыя аларды ынтымакка чакырып, уруш чатакты токтотот. Куурчак театрдын негизги максаты окуучуларды ынтымакка чакыруу. Кызыгы көшөгө аркасындагылар чебер актерлор эмес, окуучулар. Мен театрга катышканым 2 жыл болду. Бизде өзгөрүштөр аябай чоң. Себеби биз адамдар жанына чыгып, уверенность өзүбүзгө бар. Алдын чыкканыбызда жакшы сүйлөй албайт элек. Коркот элек. Азыр кеңире сүйлөп, кеңире адамдарга көрсөтүп уялбай калдык. Арасында ар улуттун өкүлдөрү бар. Кыргыз улутундагы окуучу жок болгонуна карабастан, бардыгы кыргыз тилинде так сүйлөгөндө үйрөнүшкөн. Максаттар кадимки кыргыз тили жана адабиятынан башталган. 2012 жылы уюшулган театр бүгүнкү күнү кадимкидей калыптанып, бир топ ийгиликке жетишти. Иштери район, облустан алдыңкы болуп борборго чейин жеткен. Билимге кызыгы жок окуучуларды кайрадан билимге тартуу негизги максат болгон. Башталгыч класстарга кандай гана сабак болбосун, ошол сабактарды биз курчактар менен байлаштырып кете алсак болот. Себеп дегенде сөзсүз ошол сабактарыбызда балдар бүгүн кайсыл сабак деп эле бир курчакты алып кирип, балдар менен курчак аркылуу сүйлөшсө, алардын деген жан дүйнөсү өсөт, ошол дүйнөгө болгон кызыгуусу артат. Ал курчактар аркылуу балдар могул китептерди окугула, кийинки сабакта биз дагы кайра келип силерден ошол үй тапшырмасын сурап алабыз дегенде, балдарда кандайдыр бир кызыгуу пайда болот. Башталгыч класстар үчүн жомок аңгеме чыгармаларды окугандан көрө куурчактардын жардамы менен көрсөтүү окуучулардын аң сезимине жакшы таасир берип, эсинде мыкты сакталат. Анын үстүнө театрдын багыты экенин билим берүү, тарбиялоо жана коомдогу терс көйгөйлөрдү алдын алуу. Жаркын эжекейдин бизге жомогу, ак кемени көрсөткөн, акыл аяктанды, майтокошту көрсөткөн мага абдан жагат жомоктору. Адамдар ынтымактуу, тартиптүү, билимдүү болуш керек. Жогорку класстагылар үчүн театр форуму негизделген. Мында абал башкачараак. Окуучулар коомдогу актуалдуу көйгөйлөрдүн арасына өздөрү кирип, ар кандай образдагы жарандардын тагдырын аткарышат. Бул форум театрга катышканыма 2 жыл болду. Биз булдан көп нерсени үйрөндүк. Улуттар аралык достук, ынтымакты үйрөндүк. Башка мектептерге барганда достор арттырдык өзүбүзгө. Бири-бирибиз менен жакын болдук. Анан эл арасында чыгышка уялат элек мурда, азыр чыга берип үйрөнүп, уялбай ушуларды үйрөндүк. Эл арасындагы көйгөйлөрдү чечүүгө. Театрда чыгармалар кыргыз, орус, өзбек жана англис тилдеринде да коюлат. Мектеп райондогу жалгыз орус тилдүү мектеп болгондуктан бир нече улуттун өкүлдөрү билим алышат. Мындай изденүү аракеттердин башында турган Жаркынай эжеке. Ал коомдогу терс кырдаалдарды көрсөтүү менен ага тиешелүү маселелердин жол жобосун чечүүнү театр көрсөтүп берерин айтат. Ошол түрдүү ошол жамааттагы болгон жергиликтүү жамааттагы көйгөйлөрдү ошол элдин алдына алып чыгуу, анан балдардын биримдигин, ынтымактыгын сактоо, анан ошону ошол сабак сахна, сабак оюн аркылуу сабактарыбыз менен байланыштырып, ошол биздин эле ушул иримдеги балдарыбыз райондогу, областтык, республикалык деңгээлдеги олимпиадаларга катышып, алардын ошол баягы билимге болгон умтулуусу, өз ара ынтымактыгы, биримдигин өстүрө алдык деп айтсак болот да. Жаңы усулдук изденүүлөр агартууну алга жылдыруучу негизги каражат. Аны жакшы түшүнгөн Жаркынай Кудайбердиевага көрсөткөн эмгектер үчүн Ички иштер министрлиги тарабынан да ыраазычылыктар айтылып келет. Мындай аракеттердин жыйынтыгында окуучулардын билим деңгээли 35%дан 56%га чейин жогорулаган. Гүлмайрам Рахманбердиева, Шахрух Эминжанов, Ош Бирим жаңылыктары.